Саламатсыздарбы, достор? Дагы бир мага көп жазуулар улам жөнөтө берет. Мен бул жөнүндө дагы көп айтам. Анан болбой эле баягы ушул жөнүндө оюңду айтып койбойсуңбу? Бул эмне деген акмакчылык? Ит кылып атпайбы? Кандай? Бул реакция болобу? Анан бийликке сиз аркылуу кайрылбайлыкпы? Сиз бийликке айтпайсызбы? Дей берет да элдер. Көп элдер жазат. Бул жанагы азыр Орусияда, Москвада биздин эмне мигранттарды, ошонун арасында кыргыздарды дагы мончодо чөгөлөтүп алып, тизеги чөгөлөтүп алып, ошол жерде жалаңач көчкө чапкылап, жаткыртып алып, башка көзгө койгулап чараларды көргөзүп атат. Бүгүн мен окуп калдым, биздин Тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчилигин чакырып келип, анан ошол эки катуу чаралар боюнча бир өзүнүн мындай кооптонуусун билдирди да, кооптонуусун, обеспокоенность деп коет, ошону билдирди деп коет да. Мен айтайын деген мындай: урматтуу мигранттар, мен сиздерге кайрылам. Урматтуу мигранттар, мигрант болуп барам дегендер, Орусияга барып иштейм дегендер. Мен мындайды көп жолу улам улам какшап келдим, айтып келдим, тигинтип келдим. Ал жактан силер жакшылык күтпөй эле коюңуздар. Жакшылык жок ал жакта. Жакшылык болбойт. Эч качан бул жерден эми мынакей эң ашып кеткен эле реакция ал жерде мен кыйкырсам деле, башка блогерлер кыйкырса деле, аттуу баштуу адамдар кыйкырса деле Тышкы иштер министрлиги нота жөнөтүп коет. Ашып кетсе Орусиянын элчисин чакырып келип отурат, анан айтат: биз биздин мигранттарга болуп аткан катуу чараларга кооптонуу менен карап атабыз. Ошол жерде биздин мигранттардын укугун, алардын ошондой бир иш-чаралар болордо, укугун сактооңуздарды суранабыз. Ошону сиздерден талап кылабыз деп дагы айтпайт, суранабыз деп айтышат. Болду. Андан башка эчтеке күтпөгүлө. Андан башка эчтеке болбойт. Эртең туруп биздин чиновниктер тетиги алдынан баштап президентибизге чейин эч качан эч ким монтип чаап бизди минтпегиле дебейт. Себеп дегенде бизде тарыхыбызда эч ким антип айта алган эмес антип. Орус бийлиги Борбордук Азияга, мурда бул Орто Азия болчу, Орто Азия деп айтчу. Борбордук Азияга, мурда Орто Азияга Ак падышанын учурунда эле келгенден баштап азыркы учурга чейин баш көтөрүп, акмак, мындай тигиндей деп олуттуу айта алган эмес. Айта алгандардын баары мөрт кеткен. Тигиндей же мындай болуп мөрт кеткен да. Андай болбойт. Себеп дегенде Орусия биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул чоң күч. Биз юридикалык жактан өзүбүздү көз карандысыз мамлекет деп айткан менен, экономикалык жактан, социалдык жактан биз көз каранды эле мамлекетпиз. Аны ачыктан ачык эле мен айта алам. Бийлик аны албетте айта албайт. Менин жумушум жок болгондуктан, эч ким мени көчкө тээп ыргыта албайт, ошондуктан кайка ыргытат мени? Ансы деле ыргып кетип жүрсөм кайка ыргытат? Андан ары ыргытабы? Тоого эле кубалап чыкпасачы мисалы. Эч ким айта албайт. Бийликте антип айтпайт. Бийликте жанагындай эле кооз сөздөрдү айтат. Биз кооптонуу менен ушундай карап атабыз, ошол эки чараларыңарды кичине эметип биздин жарандардын укугун коргогула деп айтат. Андан бөлөк айта албайт. Экономикалык жактан көз карандысыз деген эми көп тармактан көз карандыбыз да. Көп тармактан экономиканын да көп тармагынан көз карандыбыз. Туугандар, бир жума же 10 күнгө океңдер май бербей койсо, бүттү. Мин Аллаху акбар, биздин жашообуз токтоп калат. Кайсыл жерден барып эмне алып келесиңер? Айдоо ишинин баары токтойт, тил жакта керосин солярка деген жок. Могул жерде майдардын баары асманга кетет, жол тыгыны токтойт. Анан эмне болот? Анан өзүңөр эле кыйкырып чыгасыңар. Акмак, биздин бийликке кыйкырып чыгасыңар да. Акмак, Орусия менен сүйлөшпөйсүңбү, Путинге барбайсыңбы, анан Путинден сурабайсыңбы, анан Путинге минтпейсиңби деп силер эле баштайсыңар да. Кеп ошондо да. Мисалы, азыр туруп алып айтасыңар, биздин бийлик айтпайбы, тинтпейби, минтпейби деп атпайсыңарбы силер кыйкырып өкүрүпчү. Биздин бийлик мисалы туруп бүгүн айтты деп коелук. Акмактар, орустар, силер эмне биздин жарандарды монтип кордоп атасыңар, акмактар десе. Силерге андай болбойт бизден. Биз деген дипломатиялык иш-чарабызды үзөбүз тигүү деп койсунчу. Орустар эчтеке кылбайт.
Орустар бизди коркутпайт, орустар туруп тиги согуш менен Украинага киргенде кирип кетпейт. Орустар туруп май бербей коет. Бир май бербей койсо өлдүң, бүттү. Газ бербей койсо өлдү. Эмне болот? Ошондо элибиз эле көтөрүлүп биздин бийликке акарат келтирет. Путинге акарат келтирбейт. Биздин эр кулдар, кыйкырган эр кулдар, комментарий жазган, жанагы боксактын баары жазган акмактардын баары бул үйдө баатыр, жоодо жок. Тет жакка чыкканда бирөө эчтеке дебейт, момундай көчөгүн момундай бурап коюп, кырсыйып коюп, могул жерде момундай аңыраңдап жүргөндөрчү. Чет өлкөгө чыкканда алардан тартиптүү, алардан мыйзам сыйлаган адамды көрбөйсүң. Ошентип калышат. Биздин баатырлар тилекке каршы ушундай азыркы баатырлар. Үйдө баатыр, жоодо жок биздин баатырлар. Болду. Отуруп алып биз басымдуу көпчүлүгүбүз, эми албетте арабызда бар анча мынчалары, бирок басымдуу көпчүлүгүбүз үйдө отуруп алып эле диванда пиводан бастырып коюп эле комментарий жазып отурбай болду. Башка эчтекеге жарабайбыз. Эртең газды орустар ошол экинин талабы боюнча, бийлик сен минтпейсиңби деген боюнча бийлик тигинти деп коелук, алар тигилер газды токтотту, майды токтотту деп коюп, ошол пиво ичип аткан неме өкүрүп чыгат бийликкечи. Акмак кетсин бул, Путин менен сүйлөшпөйсүңбү депчи, кеп ошондо да. Ошондуктан урматтуу мигранттар, силер ал жерден жакшылык күтпөй эле койгула. Кыйраткан жакшылыкты орустар кылымдар бою кыргыздарга кылган эмес, кылбайт дагы. Азыр эми башталат мынакей тиги эмне деп, эмне дейт мени? Тиги батышчыл, анан орусофоб деп чыгышат да мени. Русофоб деп чыгышат да. Ошол русофоб дегендер, орусофоб дегендер. Кеп анда эмес, мен мындай минтип айтып келем, Советтер Союзу болгон үчүн кыргыздардын көбү сабаттуу болуп калган. Кыргызстандын басымдуу көпчүлүгү маданият деген эмне экенин, искусство деген эмне экенин ошол союз учуру болуп келген. Союз болгон үчүн болуп келген. Мен аны таанып эле келем, аны билип келем, аны рахмат деп ыраазычылык билдирип келем. Ошол союз учурунда бизге мектеп келип, биз орусча сүйлөп, кыргызча сүйлөп, антип мынтип келген. Бул туура, Советтер Союзу учуру. Бирок жалпысынан алып келгенде, алар кыргыздарга эч качан жакшылык кылган эмес, азыр дагы кылбайт, келечекте да кылбайт. Себеп жөн эле алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Эч кандай бизге боор тартып, анан бизди кыргыздар бизге туугандар дебейт, дебейт, андай жок да. Ошондуктан бул жерде жөнөкөй эле дайыма кызыкчылыктар, дайыма расчет, алыш бериш болду. Эч нерсе кыла албайт. Эртең чөгөлөтмөктүгүсү кыргыздарды ошол жерде Орусияда монтип соймолотуп турупчу, ошол эки туалеттерди тили менен жалатса дагы эчтеке кыла албайбыз. Бул тилекке каршы чындык. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге Каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу, же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке кылган болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап, эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер. Чындыкты укканды дагы үйрөнүш керек, билиш керек да. Андан эмне кылыш керек?
Кеп ошондо эмне кылыш керек? Орусияга барып таксист болуп иштегенден көрө кой анда билим алайын, аракет кылып билим алайын, бир кызмат табайын, жакшыраак кызмат таап эле бул жерден аракет кылып иштеп баштайын. Бизде болуп атпайбы азыр, мына жетпей атпайбы, мына курулушчулар жетпей атат, жөнөкөй кызматкерлер жетпей атат. Биз дагы жөн турбайбыз да, биз сөзсүз түрдө бир укмуш жашашыбыз керек да. Мен Непалга тоого барып атам го, мына турларды жарыялап атам го. Жүргүлө мен Непалга барып келгиле депчи. Непалда эл Кыргызстанга караганда 3-4 эсе жакыр жашайт. Жалпы эл 3-4 эсе. Бирок кыргыздарга караганда непалдыктар 10 эсе бактылуу. 10 эсе бактылуу. Биз мисалы мындай дароо анан баарын алгыбыз келет да. Дароо анан биз дароо байып кетишибиз керек. Биз дароо кутуруп кетишибиз керек. Биз дароо популярдуу болуп кетишибиз керек. Биз дароо окумуш болуп кетишибиз керек да. Жанагы МСН Коин, жанагы Ашар, Пашар, анан бирдекенин баары ошо экиге далил да. Биз дароо миллиондордучу эми ошондойго биз укмуш ишенебиз да. Бере кал мага 1000 сом, эртең мен сага 100 000 сом берем дегенге аябай ишенебиз да. Аябай ишенебиз. 1000 сом бер, бир жумадан кийин мен сага 1200 сом берем десе, ой энең дейбиз да. Ушундайбыз бизчи, ушундай элбиз. Дүйнө жүзү ошол эле 20% жашайт. Жанагы 200 сомго. Биз жок, 1000 сом бер, 100 000 ал дегенге жашайбыз да. Ошого көнүп калганбыз. Анан Орусиядан туруп анан жанагындай талап кылабыз, реакция кылбайсың, анан сен тигиндейсиң го, мындайсың го депчи. Туугандар, бир эле жолу бар. Бул жашоодо, бул дүйнөдө бир эле жолу бар. Билимдүү болуп, эмгек менен баш көтөрбөй иштеп, аракет кылып, антип минтип атып, көз карандысыз болуш керек да. Ошол орустун таксисинен дагы, орустун жанагы көчө тазалагычынан дагы, орустун курулуш компаниясына иштегенден дагы, оруска деги эле орусча сүйлөгөндөн да көз карандуу болуш үчүн анда сен жок дегенде башка тил билишиң керек, англисче тил билишиң керек анда. Кеп ошондо да билим алышың керек. Ошо билим алганда гана көз карандуу боло аласың. Мына силер толтура жазып атпайсыңар, реакция кылбайсыңарбы, реакция кылбайсыңбы, реакция кылбайсың. Реакция кылганда эмне? Реакция кылганда ошол эле. Эмне кыласың? Мылтык көтөрүп алып эмне орустар менен согушасыңбы? Ошондой туугандар, эми биздин абал ошондой, эчтеке кыла албайсың, эч нерсе кыла албайсың. Жөн эле кыйкырык, жөн эле сооротмой, жөн эле тигинтмей, өзүбүздү монтип көкүрөккө чапмай болду ошондой эле. Мен ошончо какшап келем да, билим, 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 достор. Андан башка айла жок. Аракет кылыш керек, ошол жака барбаганга аракет кылыш керек. Ушул жерден тыйын тапканга аракет кылыш керек. Болбосо Орусиядан өнүккөн өлкөлөр бар алда кайда. Кичине Орусияга караганда. Америкада деле кыйратпайт. Америкада деле басымдуу кысымдар бар. Бирок Америкада мыйзам үстөмдүк кылат, мыйзам үстөмдүүлүк кылат. Орусияда беспредел үстөмдүүлүк кылат. Эми Кыргызстанда деле көрүп атпайсызбы эмне болуп атканын? Аны мен айтпасам деле жакшы эле түшүнүп атасыңар. Мыйзам кантип иштеп атканын собственно эле көрүп атасыңар да баарыңарчы. Орусияда так эле ошондой. Анча мынча мыйзам үстөмдүүлүк кылып ошол мен коомдо жашайм десеңер, болот. Англис тил үйрөнгүлө. Тияка англис тил үйрөнбөйм десеңерби, анда Англияга барып тиги кулпунай тергиле. Тандоо ошондой. Же болбосо, жок, мен англисчени да үйрөнбөйм, билим да албайм. Мен акча табам, бирок Кыргызстанда да иштебейм десе, ошол жака барасыңар, мончодо соймолойсуңар, таксист айдайсыңар, көчө сыпырасыңар, болду. Башка эми бул ар бирибиздин тандообуз. Сенин тандооң ушундай, менин тандоом ушундай. Менин азыркы тандоом, мен могул жерде отуруп, могул жерге былжырап атсам, бул менин тандоом. Сен ошол жерде пиво ичип коюп, компьютерден мени карап, инеңдире могу акмак эмнени былжырайт экен деп, мени карап сөгүп коюп комментарий жазып атсаң, бул сенин тандоом. Бул ар бирибиздин тандообуз бар. Болду. Башка тандоо жок. Ушундай болду, башка тандоо жок, достор. Жанагы азыр ийгиликтүү болуп нетижеде мисалы тепкичтен жүрүп, мамлекеттик кызматта жүрүп министр болуп атпайбы? Ал анын тандоосу. Ал ошону тандады. Отуруп алып мисалы силер налып атпайсыңарбы? Тааныш билиш жок, бизде эчтеке кыла албайсың, тигинтпейсиң. Бул сенин тандооң. Ар бирибиздин тандообуз ошондой. Москвадагы Яндекс таксисин айдаган таксист ошонун тандоосу. Ошол. Гүлбарчын жубайыңды тандаган, сен тандагансың.
жок мага ошо ата энем алып берип койду эне тура мен гүл барчынды көп жакшырбайм десе, ал эле сени таандооң себеп дегенде ошол эки ата энеңдин айтканына макул болдуң, ошол экиге көндөң сен. 25 чыккан көлтөкбай болуп өз чечимиңди кабыл албай ата энеңдин айтканын угуп ошол эки гүл барчынды алып алып азыр гүл барчынды кордоп атасың сен, тепкилеп атасың, соккулап атасың. Бир жумада 2-3 жолу тиги жанагы 2 сааттык 3 сааттык гостиницага барып атасың башка кыздар менен. Бул сенин тандооң. Сенин тандооң, ар бирибиздин тандообуз бар достор. Жашоо ушундай. Жашоо ушундай. Что мисалы мен Орусияда болуп аткан окуяларга эмне кылам эми? Карап эле эми байкуш кыргызым жанагы раматтылык биздин Доорунбай Садырбаев айткандай эмне кылабыз эми дагы көрөр күнүң толтура экен. Боуң мурдуңан кетпей сүйкөгүң кыргызым, дагы көп нерсени көрөбүз. Ушинтип көп нерсени көрүп ушинтип атып. Эми менин деле үмүтүм бар албетте. Албетте менин деле үмүтүм бар. Өлкөбүз күчтүү болуп кетет. Азыр жаш муун келет, билимдүүлүк болот, билимге көбүрөөк болот. Орусиядан жанагы экономикалык, социалдык көз карандылыкты кичине азайтабыз деген үмүт бар. Эми кичине өнүгүүлөр болуп атат, жүрүп атат. Мындай өлкөдө жакшы жараяндар жүрүп атат, болуп атат. Эми мен деле бул жашоого мындай жакшы көз караштан караганга аракет кылам. Жана рекламада айтылгандай, жашоонун жаркыраган жагын карасаң, мындай жаркырак болот. Жашоонун тиги жаман жагынан карайм десең, жаманыраак болот. Ошондой достор. Мигранттарга эмне деп айтам? Достор, эми күчтөнгүлө, чыдагыла, сабырдуу болгула, колуңардан келсе эптеп бияка кайтып келгиле, ал жактан жакшылыкты күтпөгүлө, ал жакта ушундай эле болот, ушундай эле болуп келген, мындан ары боло берет. Океңдердин кызыкчылыгы гана болот, биздин дагы океңдерге кызыкчылыгыбыз гана болуш керек. Бул кадимки эле нерсе, алар эч качан бир тууган болбойт бизге. Ал окең эмне кыласың? Жакынкы коңшуларыңдын аттарын айтып эле койчу, ошол экилерден жакшылыкты күтпөйбүз го, туурабы? Кыргыз бул өлкөдө кыргызга кыргыз эле жардам берет. Кыргызга кыргыз эле күйөт. Кыргызга кыргыз эле кол сунат. Ошону биз эсибизге тутуп коюп, атаңдын көрү. Жалгыз эле мен кыргыз турбаймынбы деп коюп эле. Эмне кылыш керек деп, китеп талап алып эле окуй бериш керек. Болду, башка жол жок достор. Аман эсен болгула, сак саламатта болгула.